Ассаламу алейкум, урматтуу катылуучулар. Бүгүн 22 март күнү Бишкек шаарындагы Реом автоунаа базарында турган 5-сектордагы кызыктуу унааларды силерге көрсөтөм. Мындай RX баркан, көкстүү RX кышкы дөңгөлөктөр менен 850 миң сомго чыгарылган жылы 2001, көлөмү 3 литр бензин. 4 дөңгөлөктөр тең аракетте. Мынакей. Жакшы вариант. Жалабаттан келген окшойт. 211-лерди көрсөт дедиңер эле баягыда. Мынакей. W211 чыгарылган жылы 2002, көлөмү 3.2, 650 миң сомго. Телефон номерлери мынакей. Салон абалы, мынакей ушундай экен, чоколдору төшөлүп тур. Мынакей артык жагы. Мынакей дагы бир 211, апапкай түстөгү Yokohama кышкы дөңгөлөктөр менен, так $11.800 чыгарылган жылы 2002, көлөмү 3.2 экен. Жүрүк отурмосу албетте автомат. Мынакей $14.800 ушундай Toyota Highlander үлгүсүндөгү автоунаа бар экен. Чыгарылган жылы 2010, көлөмү 2.7, 217 миң чакырым жүргөн экен. Газ бензин экен. Жалпы абалын көрсөтүп кетейин мынакей. Бирок унаа бей экен. Кышкы дөңгөлөктөрүндө мынакей. Зазорлорун бир аз оңдоп коюш керек экен. Бирок жалпысынан жакшы. Өтө үнөмдүү жана ишенимдүү жеңил унаа достор. Honda Civic чыгарылган жылы 2007, көлөмү 1.8, 650 миң сомго. Жүрүк отурмосу автомат. Унаа бей экен, кышкы дөңгөлөктөрүндө. Бирок кыш бүтүп эле калды. Мынакей. Жалпы абалы аябай жакшы унаа достор. Ушуну алсаңар эч өкүнбөйсүңөр. Toyota Estima бар экен, рулу оң тарапта. Кузовун жылтыратып коюптур. Автомат, көлөмү 2.4 бензин, 2003 рестайлинг экен, 680 миң сомго. Мынакей. Фарларында жылтыратып коюптур. Салонун ичинде салафандары менен экен. Мынакей. Android монитору коюлган экен. Мынакей. Кездеменин абалы таптаза экен. Жаңы эле химчисткадан чыккан окшойт. Мынакей, универсал турат экен. Чыгарылган жылы 2004, көлөмү 2.4, 630 миң сомго. Honda Accord'тун универсал версиясы достор. Кышкы дөңгөлөктөр менен. Салон абалы, мынакей. Салон абалы жакшы экен. Артқы көрүнүшү. Toyota Windom достор. Чыгарылган жылы 2003, 288 миң чакырым жүргөн, 3 литр бензин, $6.800. Жүрүк отурмосу автомат. Мунун жанында ушундай Golf турат экен. Чыгарылган жылы 99, 1.6, 380 миң сомго. Жүрүк отурмосу автомат. Мынакей жалпы абалы. Мынакей ушундай таза CR-V бар экен. Чыгарылган жылы 2003, 133 миң чакырым жүргөн дейт. Мынакей жүрүк отурмосу автомат, $9.000 сурап атыптыр, көлөмү 2 литр бензин. Мынакей. Жалпы көрүнүшү бир байкап көрөлү ушуну. 34-түн сүйүүчүлөр үчүн мынакей. Жакшынакай экен. Так, чыгарылган жылы 90, 250 миң чакырым жүргөн дейт. Так, 500 миң сом сурап атыптыр. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу. Мынакей салонун ичи. Бир байкап көрөлү да ушуну. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Мынакей арткы кебетеси ушундай. Toyota Sequoia сүйүүчүлөр үчүн мынакей ушундай вариант бар экен. Так, чыгарылган жылы 2004, 4.7 көлөмү, $15.500. Телефон номерлери мынакей. Мына бекен. Мунун маңдайында ушундай дагы бир жол тандабасы турат. Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунаа. Так, чыгарылган жылы 2008, көлөмү 4 литр, европеец дейт. $17.000 сурап атыптыр. Мынакей. Дискалар өзгөчө экен мунуку. Golf жакшынакай экен достор. Golf 3, 92, 1.8 моно. 320 миң сом сурап атыптыр мынакей. Телефон номерлерин чыгарып коем. Жалпы кузову жакшынакай экен. Жакшы вариант. 30 чыгарылган жылы 2005, так 215 миң чакырым жүргөн, көлөмү 2.4, автомат, $8.900 сурап атыптыр. Мынакей. Жалпы кузовтун абалы жакшы экен. Мухабойник жана витровиктери коюлган. Мынакей дагы бир Camry. Чыгарылган жылы 2004, көлөмү 2.4, $750 миң сом сурап атыптыр. Мынакей телефон номерлери
жүріп отырмасы автомат. Мынакей жалпы көрініші ушундай экен. Кузову таза эле. Салонун ичи мына бейкен негизи, бирок Android монитору коюлуп тур. Чехолдору төшөлүп тур. Жакшынакай экен. Мына Honda Odyssey чыгарылган жылы 2001, көлөмү 2.3, $6600 сурап атыптыр. Мынакей телефон номерлери. Салонун ичинде ушундай экен. Мынакей үстүндө рейлингдери бар. Мынакей кузовдун абалы жакшы экен достор. Honda Stream издегендер үчүн мынакей 2 Stream тизилип турат. Бирөөсү 535 000 сом. Телефон номерлери мынакей. Чыгарылган жылы 2002. Экинчиси 2001, bunun baası 510 000 сом. Телефон номерлери мынакей. 2 литр бензин. Бул дагы 2 литр таза бензин экен. Так, могул жазды текшерип атышат. 2007, көлөмү 1.3, 660 000 сом. Телефон номерлери мынакей. Экранга чыгарып коем. 290 000 чакырым жүргөн Honda Jazz достор. Чехолдору төшөлүп тур. Мынакей. Түсү да өзгөчө экен. Мол Camry'nin фарлары жылтырайт го я. Жаңы фарлар окшойт. Так, 2004, көлөмү 2.4, механика экен достор бул. 480 000 сомго. Camry механикалык жүрүк отурмасы менен. Булар негизи үнөмдүүрөөк болот. Бул Audi C4 таза экен. Так, 93, 2 литр моно. Так, баасы 380 000 сом экен. Мынакей салонун ичи. Мол рульдар мага аябай жагат достор. Муну бир байкагылачы достор. Так, жол тандабас силер үчүн. Nissan Terrano. Так, чыгарылган жылы 91, 2.4 көлөмү, 5 ступка дейт. Демек механикалык жүрүк отурмосу 485 000 сом сурап атыптыр. Мына бейкен. Так. Тооташтарга өтө сонун вариант достор. Мынакей. Өзү клиренси да бийик экен. Төмөндөтүлгөн передачасы бар. Анан тетчерде өзгөчө эмелери бар экен. Мынакей, ушуну байкагылачы. Булар эмне? Комментарийге жазып койгочу, ким билет. Кезектеги жол тандабас Toyota Prado дизель экен. Чыгарылган жылы 2002, 3 литр турбо дизель, $10,500 сурап атыптыр. Үстүндө рейлингдери бар экен, анан ушундай тенти да бар экен. Мынакей. Өтө сонун экен. Мынакей ушундай Audi C4 бар экен. Так, 91, 2.3 механика, 350 000 сомго. Один хозяин деп турат достор. Кана салонун ичинде байкайлы. Отургучтары кездемеден жасалган. Салонун ичи таза экен, абалы жакшы. Окей. Мындай Golf 2 бар экен достор. Чыгарылган жылы 91, 1.8, автомат экен достор. 280 000 сомго. Телефон номерлерин чыгарып коем. Салонун ичи мынакей. Абалы жакшы экен. Эң негизгиси автомат. Жүрүп отурмасы менен. Кузовда таптаза экен. Жакшы алынды. Бул фарлары оригинал экен. Мыйдын Germany деп турат. Анан ол алдыңкы кебетеси да өзгөчө экен достор. Мол Audi'ни көрүлөчү достор. Перевозчиктин Audi'си го. Так, Audi A8 чыгарылган жылы 2001, көлөмү 4.2 экен, 650 000 сомго. Газ, бензин дейт. Чехолдору төшөлүп тур. Мынакей салонун абалы. Дискалар да өзгөчө экен. Мынакей жалпы көрүнүшү, кузову жакшы экен достор. Мол Audi'ни байкагылачы достор. Audi 80 92, көлөмү 2.6 ва образка экен. Жүрүк отурмасы механика 320 000 сомго. Мына бекен. Жок, кебетеси өзгөчө экен. Өзгөчө бамперлери менен. Так, мынакей Passat'тар тизилип турат. Passat B4 95 чыгарылган жылы, 2 литр механика, инжектор экен, 280 000 сомго. Анан ушул Passat мынакей. Чыгарылган жылы 89, 1.8 моно дейт, 255 000 сомго. Passat B3. Мынакей, бир Passat B3, анан бул Passat B4. Мынакей дагы 211лер. Бул 3.2 дизель экен. Так, 2004 чыгарылган жылы, 680 000 сомго. Телефон номерлери мынакей. А бул болсо 2004 3.2 бензин экен. Японец дейт.
800 мың сомға. Телефон номерлері мынакей, жүріп отырмасы автомат. Мынакей, ушыларды бір байқап көрілі. Kia K3-тің бағалары кімге қызық болса, мынакей ушындай K3 баркын. Ашқырсыз киру системасы менен салонның ішін көрсөтө албайм, мына бейкін. Так, бағасы $11.300, 2019. 199 мың шақырым жүрген екен. Телефон номерлерін шығарып қоямын. Мынакей, Kia K3 достар. Ол 34 сом көрініп өткен. Шығарған жылы 92, 25, $8.000 сұрап өтіп тұр. Телефон номерлері мынакей. Так, мына бейкен, бірақ салонның іші мындай қырғанда жақсы екен. 211 универсал баркын. Так, 12 жыл бір қолда жүрген екен. 2003, 2006 бензин. Так, бағасы $9.500 екен. Мына бек. Так, дөңгелектері қышқы. Универсал 2.6 объем менен. Мынакей ушундай аккорд бар. Honda Accord чыгарган жылы 2001, 420 мың сом. Жүрүп отурмасы автомат, телефон номерлери мынакей. Үстүндө автобоксу бар экен. Дөңгөлөктөрү жакшы абалында, кышкы. Кезектеги Accord, бирок Accordдун жаңыраак версиясы 2004, үстүндө айнеги бар экен. 730 мың сомго. 2.4 бензин. Мына бейкен. Кузовтун абалы жакшы экен достор. Мынакей. Жақсы вариант Accord силер үчүн. Сол тараптагы руль менен. Кроссовер издеп жатсаңар мынакей. Биринчи Корейдин кроссовери Hyundai Tucson 2011 2.4 бензин экен. Так, бирок мунун баасы жок экен. Телефон номерлери мынакей. Ал эми экинчи кроссовер Япондордун кроссовери Subaru Forester 2009 автомат 2.5 баасы жок экен. Салам алейкум, баасы канча? 820 мың сом. Бул да сиздики? Мунуку $10.500 экен мынакей. Ал эми кийинки 3-чү кроссовер достор. Япондордун Toyota кроссовери, Toyota RAV4 2013 2.5 автомат. Мунуку $13.700 баасы. Телефон номерлери мынакей. Ал эми мынакей, бул жакта 4-чү кроссовер Lexus RX 300. Чыгарган жылы 2001, 226 мың чакырым жүргөн экен. 720 мың сом сурап атыптыр. Эски номерлерде мынакей, үстүндө автобоксу бар экен. Жакшы вариант. Мындай сары түстөгү Honda Jazz бар экен. 2006, көлөмү 1.5, 700 мың сомго. Жүрүп отурмосу автомат. Салон абалы аябай жакшы экен достор, тап-таза. Мынакей. Жалпы кузову деле жакшы экен. Эми ушул кроссоверлерди көрөлү. Биринчи Lexus RX 330 $15.800, көлөмү 3.3, 167 мың чакырым жүргөн экен. 2004. 100% родной окрас деп жазылып турат. Мынакей. Эми экинчиси Honda CR-V 2006, көлөмү 2 литр бензин $11.800. Бул болсо 283 мың чакырым жүргөн экен. Мынакей салон абалы. Ушуларды бир байкап көрүлөр достор. Так, ушундай Kia Optima бар экен, американец. 110 мың миль жүрүптүр. Чыгарылган жылы 2019, $10.500. Мынакей. Жүрүп отурмосу албетте автомат. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы экен. Ушундай Optima издеп жатсаңар мынакей. Жакшы вариант бар экен. Так, ушундай көк түстөгү 210 бар экен. Чыгарылган жылы 2002, көлөмү 3.2, 720 мың сомго. Мынакей. Салонун ичин бир байкап көрөлү. Салонун ичи да өзгөчө экен достор. Android монитор коюлуптур, чехолдору орнотулуптур. 3T поликтери да бар. Мынакей ушундай 210 бар экен. 34 сүйүүчүлөр үчүн мынакей дагы бир 34 бар экен. Көлөмү 2.5 Vanas $7.200. Мынакей салон абалы. Толук электропакет. Телефону да бар экен достор. Мынакей арткы жагы. Чыгарылган жылы 94, 2.5 Vanas $7.200. Так, мынакей ушундай GX бар экен. GX 470. Өзгөчө торчосу менен. Чыгарылган жылы 2003. Так, 383 мың чакырым жүргөн. Газ бензин $18.000 сурап атыптыр. Үстүндө автобоксу да бар экен. Эми ушул видеону достор, ушундай Camry 50 кузов менен аяктайлы. 50 кузовдун рестайлинги 2016, 2.5 көлөмдө $13.800.
Гибрид экен. Мынакей. Жакшы вариант. Автоунаа издеп жатасызбы? Машина кечи сизге аймагыңыздагы мыкты сунуштарды табууга жардам берет. Ыкчам, ыңгайлуу жана үнөмдүү. Дароо көчүрүп алып, өзүңүздүн идеалдуу унааңызды таап алыңыз.